Башка bir хадистерде билесиңер, үйгө bir тамак алып келген болсоң, тамак болсо тамак менен бөлүш, тамакты бер деп атат. Үйгө bir мөмө алып келген болсоң, ошол мөмөдөн кошунаңа бер деп атат. Эгерде ошол мөмөдөн кошунаңа бербей койгон болсоң, бербей турган болсоң, анда бул мөмөнү жашырып туруп үйгө алып кел деп атат. Балаңга ошол мөмөнү үйдө бер деп атат. Ошол мөмөнү карамат туруп, тез сыртка чыгып башка ошол кошунанын баласынын эмне көзү ага түшпөсүн. Ага ыза алып келбесин. Ошону жашырып туруп үйдө жесин деп атат. Бул кошунанын акысы. Сен үйгө алып келген 1 килограмм бадрандын, 1 килограмм ошол помидордун, 1 килограмм алманын, банандын, азыркы апельсиндердин, мандариндердин бирөөсү, экөөсү кошунанын акысы. Азыр карагыла учурда мен кайсы жерге барбасаң пакеттер берилет, бирок пакеттердин бардыгы прозрачный пакет. Бул шариатта туура эмес, билесиңерби? Машинени токтотосуң, 2 пакетти аласың, үйгө кирип аткан учурда канча көз ошол жерге карайт. Ошонун акысы тиет ал жерге. Ал сага шипа болбойт ошол тамак, билесиңби? Эгерде бөлүшпөсө. Ошондо алып туруп кошунага жибериш керек. Жакын кошунага жибериш керек. Ооз тийип койгула деп. Бул кошунанын акысы.